Misal üçün baldarыбыз azыр kimden tarbiye alıp atat? Baldarыбыз internetten tarbiye alıp atat azır. Başçılarыбыз hökümetin önügüsüne, mamleketin önügüsü üçün hareket kılıp atat. Davatçılarыбыз din tanıtıp, Kudaydı tanıtıp, Paygambarыбызды tanıtıp, İslamды үйrөtүp atat. Ал эми биздин каада салт үрп адатыбызды, наак населибизди бизге эн поошниктерге үйрөтүп атат. Бузулуп калган Европа менен Америка эркектер менен эркек үйлөнүп, аялдар менен айвандар үйрөнүп аткан ошолорго мамлекетти жол ачып берип, аларга деген ЗАГСыдан кагазын берип, берди катын деп. Анан дагы балдарды установить эткенге уруксатын берип, мисалы үчүн Францияда. Анан ошолор бизге өзүнүн каада салтын, наркы мындайча метафорически айтканда бизге киргизип атат. Азыр чубак ажы айтканда, өзбек ажым айтканда 35 000 деген башты бир шаар экен да. Үй бүлөнү башкара албай кыйналып атабыз азыр. Балдар баш ийбей калган, чынын эле айтыш керек. Жана чечимди бүт аял чыгарып калган. Аял жана сиздикиндей жана мурун айтып көп сөздөр туура айтылды. Мурун эле алар бизге чейин эле чечим чыгарып туруп бышкандай наста таштап коет. Биз мына момундай кылган атабыз. Көнсөң да көнөсүң, көнбөсөң да көнөсүң дегендей да. Анан ошонун ортосунда мына именно мени менен тең эле поколениядагы адамдарды оңдош азыр кыйын болуп турат. Жаштар бат оңолот. Аларды айтсак оңолгон эле турат. Биз мына мен тегерегимде эле тең турам. Алар оңолбойт оңой менен. Ой, эмне болосуң? Ай, сен эмне ишиң бар? Мен бергенди албайм. Же сенин акчаңа берип атам. Менден кафеге эле берем. Жанагы баланы тукуруп аткан ушулар болуп атат. Мен ушуга чейин берип келгем, мен ошону жыйнап алышым керек. Мына ушундай максат болуп калган. Ал бизнес болуп калган бул. Той эмейле. Жана майрамдын баары эле бизнес болуп калган. Азыр акчасыз жок шерине, акчасы жок той жок. Жана кафеге берип аткандын баары эле бизнес. Бирок биз чоңдорду туурап, бир министр той берсе, мисалы үчүн жылкысын бир аким сөйөт экен, тамак ашын бир аким көтөрөт экен, дагы машинеси жана балдардын кортежине чейин жалдап берет экен. Диги министрдин чөнтүгүнөн эске чыкпайт экен. Ал келип эле минтип отуруп акчаны чогултуп алып чыгып кетет. Куураган ошонун баласын көрүп алып, биздин жанагы колунда жоктордун балдарынан ошону туурабынан жана 25-не жалдап алып, кредит алып, ошону кутула албай экөө жетелешип Россияга кетип атат 3 күндөн кийин. Эмне болду? Деген кутулуш керек. Ал аны кутула албай, ошол жакта тутулуп атышат дагы көбү. Ажырашып келип атат, түшүп калып атат, сөөгү келип атат, көрүп эле атабыз. Биздин ар бир райондо, ар бир шаарда атайын айлык алган, атайын шайланган, 2,5-3 жылга шайланган ардагерлер кеңеши бар. Кандай кеңеш болсо дагы ошолор атайын ошолорду жооп бериш керек. Биринчиден ошолорду дагы биз өзүбүзгө тартышыбыз керек да ушундай жерге. Сөзсүз ошолордун морекинин башына коюп ошолордун идеологиясын, мореки сиз даярлаган материалдардын баарын ошонун концепциясына киргизишибиз керек да. Анан дагы жанакы майрамдар 8 март, 23 март. Бул эми 8 март эми бизде жок мусулманчылыкта. Бирок аялдардын статусун өтө көтөргөн учур болгон да. Аялдардын статусун. Аялдарды балким ошо кезде кор көрүп калса керек дүйнө жүзү. Ана Клара Сеткина деген ошону көтөрүп, аялдардын укугун коргогон. Ошо коргогон күндү демонстрация чыгышканда ошону аялдар күнү деп койгон. Бул аялдардын майрам эмес, аялдардын укугун өйдө көтөргөн күн. Бирок ошону майрам кылып койгон. Ал өтө деле маанилүү эмес. Бирок аялдардын маанисин, баркын көтөрүш үчүн ошол күн керек болчу. Анан февралда тиги кыз жасап, анан кийин бала жасап. Анан кийин берип подарка берет. Чужой киши, чужой эркек, чужой аялга подарка берет. Чужой аял подход кылып атат. Анан ичип атат ошол күндөрү. Ойноштор менен ичип атат, корпоративку ичип атат, бир нерсе ичип атат. Ичип атат. Ана ошого биз келип айттык, молдолор айтты, кой, токойкула буну. Зачем бирөөдүн майрамын келип алып талкат этип келдиң? Анысы эч ким өлүп калган эмес, 1000 жылдап. Кече эле Клара Сеткина деген бир проститутка келип киргизип койган майрамды эле баарын бузду. Келип алып туруп өбүп чыгат экен. Эркек киши келип мен подарок еттим деп өбүп чыгат. Тиги анан кийин 2 медсестраны өбүп чыгат. Эжекени өбүп чыгат. Баарын өбүп чыгат. Түзө такой. Кыргызча ушу. Вот. Келип алып аялда келип алып мен да сени өбүп коюм деп өбүп атат. Мына биз айтып аткан миграция, ушул дүпүрөп агып кетип аткан сыртка жаштарыбыз
Бұл 40% ажырашуу Кыргызды Алатоодо ким калат бул жердечи? Башка тартиби менен жашап аткан улуттар бар арабызда, жакшына көбөйүп атат алар. Аларда ажырашуу 10%ке жетпейт. Бизде 50%ке жетип атат. Даже кээ бирлеринде ажырашуу абсолютно аз жок. Себеби аларда күйөөдөн чыкканды албайт экен жөн неме. Экинчи гана болуп тие алат экен да. Эми мына ушундай күйгөй айта берсек, тил, дин, адеп ахлак, ысырап, балдар мына 40-ка чыгып кетип атат, үйлөнө албай. Балдар 40-ка чыгып кетип атат, үйлөнө албай. Эми дагы бир маселе, биздин возрасттагыларды оңдой албайсың азыр. Бычак менен мындай жону бычсаң дагы оңдолбой калчулар бар ичиндечи. Кичине Кудайдан корккону да бар. Биздин образованияга ушул иман сабакка катышкандай кылып бир нерсе ойлоп чыкса абдан жакшы болот эле. Себеби ошол мектептен баштап тарбиялаган бала эртеңки күнү камчы салдырбай кетет. Азыртадан мектепке ушул түшүндүрүү окуу сабактары болбосо, эртеңки күнү кайдыгерлик дагы пайда болот. Анын ичинен бир азы иманга өтөт. Мынау аксакалдык. Бул аксакалдык деген эмне өзү негизи? Бул аксакалдык, урматтуулар, картаюуну билдирбейт бул. Бул картаюу эмес, бул улуулук, старшинство орусча, старшинство. Мисалы, улуу акеси үкөзүнө акелик кылат да. Карап турат үкөзүн. Ден соолугун, адеп ахлагын, үйүндөгү проблемаларын, тиги баласы үйлөнүп атат, же баласын тарбиялабай жатат. Анан акеси үкөзүнө айтат да, бала, Аллага балаңды тарбиялайсыңбы? Жөн эле багып жүрө бересиң балаңды. Деп, ошо акелик да. Акелик бул, урматтуулар. Биз улуумун, кичүүмүнга акебиз да улуубуз. Бул ошо старшинство. Тарбиялап, башкарып, тыйып, эгерде туура эмес кылып атса, үкө, ал эмне муну арак ичип жүрсүң? Эмне акмак болуп жүрсүң сен? Ал эмне муну үйүңдү карабай жүрсүң? Кечке чейин арак ичип. Деги ошо сыяктуу да бул старшинство, урматтуулар. Анан ошо биз аксакал деген эң старшийлер бизбиз. Биз ошо эки поколение карап турбуз да, ошону карап, тарбиялап, ошолордун жүрүш турушун, адеп ахлагын, жашоосун, үйдөгү жасап аткан движениялерин бүт баарын карап турган коомбуз биз, аксакалдар. Биз ошо бүт эмеге, айылга фактически атасындай карайбыз да, айылдын. Айылдын улуусу, айылдын атасы биз. Ошондой мааниде түшүнөлү, урматтуулар. Бул жанагындай, карып калдың, онеде отур, чайга келгенде чай ичип кет. Андай эмес. Жок. Чай ичип кетүү ал бир эле эме. Аксакал болуп төргө отуруу. Совсем башка. Бул биз заслуженно ичебиз чайыңарды. Биз силерге хикмат үйрөтөбүз, биз силерге жашоону үйрөтөбүз, биз силерди тарбиялайбыз, биз силердин камыңарды көрөбүз. Силер жашты кылып адашышыңар мүмкүн. Жашты кылып катыныңарды эрисип кетишиңер мүмкүн. Жашты кылып катыныңарга бийликти өткөрүп коюшуңар мүмкүн. Азыр ошондой болуп барат. Баары бийлик өтүп кетти катындарга. Эмнеге? Анткени аксакал үйрөтпөй койду. Аксакал жол көргөзбөй койду. Анан мына акырын катындын хитри да. Bir katındın mekeri 40 yaşa çocuk bu. 40 yaşa bir meker amalı. Hidros. Şimdi Allah durup üstüne minot. Anan koyla bas beka. Koyla bas. Atanlığı kaçı beka bas beka. Deyt anan gün koyla kul. Bir kadının kul. Nege ankeni biz nasihat yapalım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytты, bir vakit bulat. Ballarına kızlarına buzlat. Sizler ne kılarını böyle ayran bulup kalın. Ayran деген растерянность. Ментип, нелер билбейсиң. Анан ошону сурады, Расулулла качан ошондой болот дегенде, насихат айтылбаганда дейт. Насихат, улуулар айтпай калганда, ошо жана аксакал деген улуулар деген сөз, фактически. Улуулар айтпай калганда насихатты. Ошондой болот деди. Мына келди.
Мына жоқ болды мына 20 жыл, 40 жыл, почти 30 жыл жоғалды ақсақал. Улуулар айтпай қалды насихат. Тәрбиелей қалды. Көрсетіп шықпай қалды. Анда результат мына сойқұлық десең, мына ажырашу, мына башқасы, мына бардак, салттың бәрін бұзды талқылады, өз білгенін қылады. Шо. Анткені біз, мен айран болды, мен қанты үйлендірем баламды. Мына ушундай тойың 20 000 доллар. Күйеуге шығарсаң да 20 000 доллар кетеді. Тегінесін де беріп атады, бұнызын да беріп атады. Корзиналар толтырады, башқа болады. Гүл, мүл, бәлекеттің бәрі. Ана айран болып отырасың, қантемем деп. Мнеге ошо насихат жоғында. Той тыйып алдағаны. Тыйылғының алдағаны. Эмне сен қанша алып келесің үйге? Жекелін алып келатасың. Кімді алып келатасың? Тыйылғын. Алып келбей алдағында емем менен. Ошондой тойың бар, өзің бер. Барбайым, катышпайм сен тойыңа. Не деген сен той? Мен мага бирде жолу мен Волгамен апарган эмессиң алда бир жака. Москвич менен араң барып жүргөн. Сен келип эме менен алып келесиң. Эмелер менен, жиптер менен. Сюда. Иди отсюда. Вот. Анткени биз айтпай калдык. Айланайындар койгула. Ата-энени биринчи сыйлагыла. Мына чоң койдуң биринчи ата-энеге алып бер ошо эмени. Кийимди. Ата-энеңе жакшынакай костюм, атаңа жана калпак эме төбөтей. Ата-энеңе мына кооз кийим алып бер, энеңе алып бер. 100 000 сомго катын алып берет, энесине 3 000 сомго кийим жок, көйнөк жок. Вообще көйнөк жөнүндө ойлобойт даже. Бир жолу алып бере беребиз. 100 000 сомго катында көйнөк алып берет. Ана. Биз болсо отурубуз унчукпай. Айта албайбыз, эч кимге айтпайбыз, даже оюбуз келбейт. Биз минтелеп отурубуз, эмне кылабыз? Минтип коюп турбу. Даже ойлонбойт, эмнеге андай болду? Эмнеге мени машина менен алып барбайт да катын алып барат? Эне деген жарылып кетет да, жок, келаткан катынды апасынан жакшы көрсө. Как это так? Мен төрөп, кыйналып, өлөм деп төрөсөм, анан кийин ушунча жыл көтөрүп жүрсөм, 9 ай курсакта көтөрүп жүрсөм, 3-4 жыл минтип көтөрүп жүрсөм, түнүгүнү эмгесем, денемдин бүт ден соолугун ушуга кетсем, анан келип алып, ояктан тейтеген бір қыз тап келіп алып, менен артық көреді. Yok, аны джип менен алып келеді екен. Ой, yok, мені бірде жолы таксиге салған емес мені. Мынау бала. Что такое? Как? Кетті. Күйе тұрғанда емес орда, ақыз бар. Как? Мен үшінші бақсам, мұнауға, шүмшікке. Келіп, 100 000 сом көйнеп бір. Я, алмай. 2 000 сом көйнеп бербеген маға, 100 000 сом манқаға, келетқан манқаға. Алып келеді, что такое? Возмутимо. Трау, возмутительно. Таңғылар, как там? Андан башқа азғанша, лимузиндер, емелер, кәнкәй отырады тұрды мүнт олып. Царевна, Екатерина. Бәріне мүнт отыр. Анткені ешкімді көрі жоқты. Лимузин менен. Ешкімді көрі. Путинде даже анда жоқ, кортеж жоқ. 10 машина артында кортеж. 10 машина алды. Ona кетіп барады, жана кәнкәйген царица. Во. Жолдың бәрін тора олған. Мына ошында өнер болып барады. Ошоның бәрі урматтуу биздин аксакалдык кылбаганыбыздан, биз ошо улуулук кылбаганыбыздан, биз айтпаганыбыздан, ошо баланы тарбиялабыз. Ошону айткан, улам, ар бир үйлөрүндө айтыш керек, балдар, мунагу нерсе эч качан жасабагыла. Бул оскорбительно, бул атаны кордогон, бул атаны сыйлабастык. Сен келип, атаң эч качан көрбөсө сыйды, муну башка бирөөгө көргөзүш. Бул эң абид нерсе. Бул ошо күнөө, бул чоң күнөө. Деп үйрөтүш керек. Как так сен ушунтесиң? Атаңды, сен баккан, чоң атаңды, сен чоң баккан энеңди карабай, бир катынды немеси болуп, мына кредит алып, 20 000 долларга той бересиң. Как это так? Болбойт бул. Ошол катынды сен укпайт эч качан. Бүтө ал сага кожоюнбу сразу. Болбойт. Мына ошол нерсе, мына аялдар укпайт тилди. Өз билгенин кылат. Күндөн күнгө көтөрүп берет дасторкон немесин. Эмне келсең, дасторкон кооз болуш керек деп. Жалдайт экен. Атайын аялдар бар экен. Кооздай турган. Бир жерге барсам, мындай кабат эме,
жанагы банандарды мындай кезип кыйшытып кезип мынтип коюп тур. Анан ар бир ошо бир кезип бергени 700 сом экен. Мен onu мынтип эле берип койсоң жебейби? Билбейм дейт. Мына аялдар ушинтип койду. Караңыз. Ошол жерде бир 7 жерде куда тоскондо 7 жерде ошондой турат. 7 жанагындай. Кабат стекло. Ошону жана бананды кыйшытып кезип, мынтип кезип, оформление эмес. Ошого ар бирине 700 сом. 5000 сом. Оформление эмне бул? Буяк тамактын толтурганы башка. Мен кызыма той берейин десем, бизге 100 000 сомго тамак алып келишкен дейт. Калың 100 000 сом болсо, 100 000 сомго тамак келем бе? Акмактар. Ана мына кызга бересиң. Калың бу кыздыкы да. Калыңды кызга алып бериш керек. Сөйкө, шака, сапожка, бабошка, чтобы bir барганда кайнынын сурабыз 5 жылга чейин. Вот. Эмне десең? Сен келип 100 000 сомго жеп сал. Десем, оноглар 100 000 сомго окатап коюп берет. Мен иним өтөт. Ondan keyin bir ötedi. Mına 80 000 soma tamam oldu. Yok akmaktır dedim. Gel bildirayızlar dedim. Hiç çoğun yapadamına. O bir koydu kuyap gelet, kuyap ola. Anan kalgan biz biraz emedi, bir 20 000 25 000 oldu. Все. Başımda örtüp kaldım. Emezi bulardı koyup koysan, oşu 100 000 somdan da köptür ötkürgüz gerek. Mine biz dasturxonda жазайбыз. Sen çoğunga жазайбыз, sen men акчамды жазасың. Вот. Мынеге мен кетирип, барып туруп жеп туруп ичип саласың. Мына 2 сааттан кийин бок болот. Тамак. Сен бир жеп сал. Неге? Ошо сен келип, сени, машалла, дастуркон жакшы деді. Ошончубу? Мен жашоом ошобу сага. Бирөөгө мактаныш үчүн. Мен жашоом кетет, өмүр кетет. 100 000 сом деген бул канча эмне? Айлык канча? 15 000 сомбу? Анын бәрін өзүңдө жарымын жейсиң, ошондо 10 000 сом калды. 10 айлык жүмөмдү бирөөгө келип туруп мактаныш үчүн, бирөөгө келип, бул молодец экен, дастуркон. Эмне деген? Ушул смысл. Биздин жашоодун максаты ошобу. Bir катындын келип ою да, мен бизди мындай эл бир нерсе дөбөсүн деп. Эмне издей берсин? Мына мен тоя турган койдумбу, мына турган. Тоебу? Болду. Жезин, же өзү койсун. Бүттү. Мынагу обычный biraz жакшыраак болот. И бүттү той. Той деген ошондой болот. Той деген той. Бир жолу той. Иди. Мен мына куданы biraz башкараак тузам. Анткени мен куда менен таанышып атам жаңдан. Анан кийин билбейм, анан кийин көрүшөм, билбейм, всё. Мындан кийин. Куда может бир үз өлүп калабыз, тиги өлүп калабыз, же мен өлүп калам. Мына мен ошо келди, мына бир жолу сыйлайм. Ütağında эле жанагындай хан жантайды сыйлабаш керек. Керек жок. Ол ханды сыйласын. Ханский. А мен жөнөкөй кишимин. Мени сени жөнөкөй тосом. Вот, но бирок бир койду точно соям. Анан сен да мени ошондой эле тос. Керек жок, мен сени баары жей албайм, сен тайың баарын жей албайм, эле жем. Оны базардан бар бир чучук алып келип коюп, всё. Тура турмуз. Болду, тоям мен. Ошого разым, мен 1 жылдык берсең, устукан разым. Болду, мен куда, сенин башка эч нерсе деле керек жок. Айланайын куда, ошо мына кызды барып ошо жерден жакшынакай тарбиялап, жакшынакай үй бүлө кылгыла. Бүттү, рахмат. Всё. Бүттү сенин. Разым мен. Ошон үчүн сени жакшы көрөм. Всё. Эч нерсе керек жок сенин. Мына кызды жакшы тарбиялап, жакшы бүлө кылгыла. Өзүңөр каалагандай эметкиле, иштеткиле, используйте. Всё. Бактылуу, өзүңөр да бактылуу болгула, бул да бактылуу болсун. Жакшылап тарбиялагыла. Бүттү. Ошо менен финиш. Сен мага жардам бергениң керек жок. Сенин бир тыйының да керек жок, куда, урматтууңдар. Анысы деле болсоң деле, болбосоң деле жашайм. Жашоом өтөт. Тура турмуз. Всё. Куда? Өткөндө мен бирөө той берип атты. Анан эме чыгарып интернетке. Анан айттым да, бала дедим жанагы. Мен сага насыйхат айттым. Мына бүгүндөн баштап аял укмай жок. Мына жерден оны кээ бир молдалар айтып атат, мен эки жакты бир карап. Жок дедим андай. Атаңды кара. Өзүңдүн атаң апаңды кара, бирөөнүн кайнынан караба. Кайната кайненеңди өзүнүн балдары карасын. Дедим элим бир катырып атты. Анан тойгон ажы айтып атат жанагы. Эме. Да Госком айтат. Да ошондо Куданын жанында турам дейт. Мен айттым да, кудалар дедим. Кудалар дедим, мына кызыңарды бердиңерби? Всё дедим.
келбегиле дедим. Все. Товар продан дедим. Өтө. Келбегиле. Ишиң жок буякта. Өзүңөр ишиңе кыл. Анан жанагы тойго мына жетет. Да Куданын жанында турам дейт. Сийлеп калды. Куда байкуш дейт. Тура. Отур дейт. Ошондой. Будем требовать по-жесткому. Токтотуп калай бунуңарды. Все. Келжеңдөгүлө. Жаңы салтты киргизбегиле. Анан кызым деле эметербе. Бизде деле бар кыздар. Бизде деле жүрүп келиңдер. Эч ким болуп калган жок. О жанагы аманат деген боюнча. Аял аманат. Аманатты апаңдан жакшы карап жүр. Вот аманат деген, урматтуу. Аманат деген мына мен кызымды берип атам. Мына кызымды эми жакшылап карагыла. Тарбиясын карагыла бунун. Жүрүш-турушун карагыла бунун. Бунун динин карагыла. Досок болуп кетпесин бул. Бар бир подружкалар менен деп кетип калбасын бир жака. Отурасың анан кеңке. Жакшылап башкар, жакшылап кара деп ошол. Ока жагы, урматтуу, ока жагы катын канча калып калса, мына күйөөдөн. Мына бүгүн мына калып калды. Мына. Мына ушуну жесе, шүгүр десин. Всё. Жебесе, эч нерсе болбойт. О чай ичип жатыр үйдө. Вот. Жок. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, өзүң жегенден деди, жегенден жегиз дейт. Ошо сен жегенде бир аз нерсе калып калса, ошо бир аз жесе, бүттү. А жебей калса эч нерсе болбойт. О шорпан ичтим, всё. Билгери кыздар урушчу өлөңдү көрөбүз. Мына муногудан көп жесе, муногудан урушчу муногуну. Анатомический китап экен, мына. Бол дейт. Бул жеп анан кыймылдай калсын. Всё. Ошо катын деген ошо күйөөдөн бир аз калып калса, жетет. Бүгүн калбай калды, мына бүгүн коноктостун 5-чи калып калды, эч нерсе эмес. Эми коноктостун жейсиң, всё. Бүттү. Аларга атайын жок. Жилик берме жок. Нечеге? Вот, кемпир болгондо, байыбчы болгондо жей бересиң. Хозяйка болгоң, руксатын. Вот. Анан ошон үчүн урматтуу, биз аксакалдыгыбыз ошол. Аксакалдыгыбыз мына салтты үйрөтөйлү. Динди үйрөтөйлү. Үй бүлөнү үйрөтөйлү. Мына аялыңды укпа. Аялыңды хозяин кылба, аялыңа сырды айтпа. Каяктан алдың, канча айлык алдың, айтпа эч качан. Ишиң болбосун. Всё. Вот. Мен план. Эркекте план бар, план. Мен 15 жылдан кийин үй курушум керек. Мен 15 жылдан кийин мына балдар 20 жылдан мына балдар үйлөшүм керек. Мен ага чейин бир бизнес тургузуп коюшум керек. Ошон үчүн бир тиын да сурба менен. Эч эметпе. Вот. Ошонун баарын үйрөтүш керек. Анан ошондо жакшы болот. Ошондо тартип болот, баары болот. Биз коомду ошентиш керек. Коомду ар ким тарбиялабайт. Ошон жанагы аксакал дегенде, аксакалдардын арасында аябай жакшы сүйлөгөндөр болот. Аябай тыңдары болот. Мына ошолор сүйлөсүн. Башка аксакалдар барып туруп, тура деп туруп болду, всё. Сүйлөй эле койсун. Вот. Тыңдары сүйлөсүн, билгендери, кыйындары. Анан жаштарды да привлекать этсек болот. Кел биздин менен. Анткени жаштарда күч бар. Сүйлөйт, деп мындай бурайт. Энергия, мощь. Сүйлөсүн. Алымдар, тың жигиттер, кел. Биз менен бол. Анан алат, болду. Анан аксакалдын атынан уруксат буларга сүйлөгөнгө. Анткени бул да биздин ресурс. Анан үй бүлөнү, вот салтты, динди сөзсүз үйрөтүш керек, урматтуу. Бул дин деген чоң тартип, чоң конституция. Муну кантип адам болосуң деп ошо динде жазылган. Анан бирок биз айтып атабыз. Көп эметпейбиз. Анандай, баланча ученый, анан тиги ученый айтты, бул жок. Биз негизин айтабыз, каймагын. Эң негизин айтабыз, болду. Вот. Анан калган ученыйлардан барып үйрөн, медресеге барып үйрөн, интернеттен карап окуу, бир нерсени жатта, пожалуйста. Биз негизин айтабыз. Мына айлана, муну арам ишти жазаба. Айлана, муну минтпейсиңби? Муну кандай садака бербейсиңби айлана? Деп турушубуз керек. Мына ошол аксакалдык деген ошол урматтуу. Аксакалдык деген мындай айтканда улуулук кылуу. Аке болуу, аке. Аке болуу. Мына 7 аке деп атсаңар, вот аке. Старшой. Ошолор келип, мына акыл үйрөтүп, элдерди эметип, баталарын берип, мына азырга чейин баталары ошолордун. Айтып жүрүбүз.
ошолор сөздөрүн айтып жүрөбүз. Мына ошолор сөздөрүн. Мына ошону биз ошого чакырып атабыз. Ошондой биз аксакалдар ошондой болойлу. Вот, акейлик кылайлы. Анан кыла турган иш-чаралар, урматтуулар, биз айтабыз, мына аксакалдар эмне силерге бердик кыла турган иш-чараларды. Вот. Эң негизгиси тарбия жүргүзүү. Анан кийин карап туруу, көзөмөлдөө, карап туруу. Каерде жетим жесир бар, каерде каралбай калган аксакал калып калды, каерде бир муктаж байкуш бар. Бул деле биздин үкө. Айылдаш болгондо биздин үкө да. Бир тууганда жет атанын баласы да. Урматтуулар, мына жет ата дегенде атасынын аттарын эле билгенди эметип калды да. Атасынын атын эле билгенди фарс болуп калды. Анда ал эмес. Атанын атын билүү эле. Ошо жет ата илгери мындай болгон. Жет ата бир туугандай. Бир туугандай карайсың. Вот. Акча керекпи? Сенен келип сурады, бер. Бир тууганыңа бергенде. Муктаж болуп калды, бер. Хун төлөгөндө төлөп бер. Төлөш. Жет атаңкы. Өзүңдүн карындашыңдай кара. Ошо сенин карындашың, жет ата үйлөнбө, кара. Жана үйлөнбөй коё эле эмес. Мындай да. Ошо жет атанын балдары бири-бири ойноштук кылып жүрсө, унчукпайт. Анан үйлөнүп алса чычалып атат. Вот, андай эмес. Жет ата деген бир туугандай карайсың. Өзүмдүн карындашым. Мен мындай болду. Индонезияга барсам, ошодон бир досум айтты, мына жерде бир адат бар экен дейт. Эки нерсени деги үйрөтө албайт дейт буларга. Анан бирөө дейт, канча жыл коноктоп жүрөсүң дейт да. Тияка барсаң, оокат алып берем, үйгө чакырсам, оокат берем, ресторанга алып барсам, оокат берем, бар жерден оокат берип жүрөм дейт. Анан 10 жылдан кийин үйүнө барсаң, бир стакан чай бербейт дейт. Индонезия. Бербейт дейт, жок экен дейт. Анан ачууң келди дейт. Бир күнү айттым дейт, үйүңдө эмне кайнак суу жокпу дедим дейт. Ана бар дейт. Анан барып бир стакан кайнак суу алып келет дейт. Түшүнбөйт дейт. Мен канча оокат берип түшүнбөйт дейт. Анан мен айтат, дейт, Өзбек дейт, дейт, силер жакта дейт, Кыргызстанда жүргөндө дейт, жок дейт, мен өзүм ата-энемдердин, агаларым, үкөлөрүм жанында жүргөндө болчу дейт. Бир күнү келип ата-энемди сагынсам, чалам дейт, ушундай чай барбы дейм, кел десиң дейт. Анан келип дасторконду жайнатасың дейт, ойрап, экөөбүз сүйлөшөрүз, эметебиз, досторум келип сүйлөшөбүз дейт. Анан как будто өзүмүн бир туугандарым менен отургандай болуп, эмем кетип калат дейт, могу, ичимдеги. Эмебиз жанагы эме зор го? Кусам. Ошо ичимдеги жаман эме жанагы оор эмем. Көдөн бошоп, жыргап, анан болуп кайра жүрөм дейт. Ошондой болчу. Анан бу жерде жок дейт. Бу жерде жок экен дейт. Үйрөтө албайт дейт. Вот. Анан экинчи нерсеси, булар дейт, айылдан келип телефон чалып, менин кызым бар да, карап кой десе, ошо кызды өзүнүн бир туугандай кылып алып келип, ошо бир комнатада жашаса, жана жигит, үйлөнгөн холостой жигит, келип керебет коюп, өзүнүн карындашына карай берет экен. Ойнош кылбайт дейт. Өзүнүн карындашына карайт дейт. Анан кийин биз келип атабыз, бул арам да, бул шариятта болбойт да. Зына кылып коюш мүмкүн да десе, мен муну карабай койсом, мен айылга кире албайм. Мен эметсем, карабай койсом, ата-энемди корулуп кетет тияктан. Айылдан ата-энем корулат дейт. Жерге кир, сен балаң ушул экен. Акмак экен сен балаң. Биздин кыз карабай койду. Анан келип алып жанагындай коюп керебет. Ошону менен жашап, бүт эме бирок тийбейт дейт. Зына кылбайт дейт. Өз бир тууганда. Урматтуу, мына ушундай жет ата. Керек болсо. Биз болсо жет атанын фамилиясын атын эле ито келип өзүң билбей калып туруп, башка бир аттарды коюп койгондан кийин мынтип койсоң, жет атасын билет экен, сүйүнүп жүрүш да. Андай эмес. Жет ата бир тууган. Азыр жет ата эмес, өзүң бир тууганыңды карабалчы. Бир тууганыңды карабайсың. Кечке чейин бир достор менен ойноп жүрсүң. Ал досторуң билбейсиң жок, даже кандай экен. Дос боло алган. Келип оокатыңды ичип эле, эметип эле, сен менен хи деп ар жерде жүрү. Үкөң муктаж. Үкөң ооруп жатат. Үкөң проблема болуп атат. Эч карабайсың. Анан келип дос менен жүрүсүң. Ошондой болуп барат да. Акесин карабайт, атасын карабайт. Жок, атаңды сурабайт, келип бир жолу мынтип кет.
Папа қандай жақсы жүрсіңдер ме деп. Ешнәрсе керек жоқ, жоқ керек жоқ. Болды. Что ты, шу қараған. Вот ата енені қараған. Вот сені кішкенекейінен қантып қараса, балама патинка алып берейін, балама көйнек алып берейін, балама шым алып берейін. Улам жеп жаңғы алып көреді. Бошында қара. Атамды келіп, атам патинка алып көрейінші, атама костюм шалып көрейінші, атама жаңғы алып көрейінші, үшін атам алып барайыншы. Мұна, апам алып барайыншы. Вот ошоны қара деді. Агел керек жоқ мен, керек жоқ, шық қоқаттан ақшасын бәрін қатырмен тияқта жүрі, үскөде жүрі, крутой пансионатта жүрі, крутой ресторанда жүрі, чет өлкөдө жүрі. Атам не? Атам мұқтажым. Атаңа ешнәрсе керек. Атаңның башы, атаңа ешнәрсе керек. Керек. Ұншық болса жүрсің. Чапан ескірген, мазым ескірген. Бәрі ескірген. Анан керек бе деп қойдым. Анан конечно керек жоқ деймін. Керек де жоқ деймін. Жүрі. Мен бір досым бар әлі, үйгері. Менен қайқы барсам біле, мен ала кетші дейдім. Жүр. Кет, жол, Қырғызстан бұяқ машина. Мен қарадым, біразым, ала кеттім. Шақ. Анан бірақ ескі костюмшым да. Ескі бір қалпақ. Анан бір күн айтым, досым сен ұшы. Постоянно ескі костюмшым, мен мұны 5000 сом саға жаңы костюмшым олшы. Мен жүрсің постоянно, давай. Дейді. Оған қарасам, қайрылы ескі костюмшым. Қандай костюмшым? Айтпадым саға. Аманат дедім біле. Осы қыздарыма керек болып беріп қойдым. Сен балдарың бар ғой? Балдарың айтпайсың, ақша алып кел. Мұқтажым деп айтпайсың. Мен, ешнәрсе айтпайым бұларға дейді. Қой, айт. Бұлар білмейді. Жоқ дейді. $10 000 апасын қатынын алып бар дейді умраға, $10 000. Маған кет, ойлап айтады мені. Мен қара, жеті ола. Бәрінің камазтары бар, жаңағындай спринтерлері бар, бизнестері бар. Қарап айтқан. Екінші жылдағы көрдім, анда мына мынау чисто амырады. Бемет жалды. Жоқ, дағы қыздарын оқу. Ана міндет, ажы дейді. Менің қызым, да сен айтқандай болады дейді. Менің қызым, да сен айтқандай болады. Анан бір қызы, 7 бала, 8 бір қыз бар да. Анан қызым дейді, мені базарға алып барып, киіндіреді дейді. Анан чөнтегіме ақша салып қойды дейді. Ал жана башқа дағы біреу өлең, анан ошо қыздарымды дейді. Қыздарымды өзінше магазинге алып барып, бүйт керек алып беріп, запас емелерін алып береді дейді. Ошо қызым, да сен айтқандай қылады дейді. А балдарым қылбай дейді. Мына, урматтуу туғандар, біз ошоны айтпай қалдық. Ошоны балдарыбыз билбей қалды. Атаны қантип сыйлаш керек, енені қандай сыйлаш керек, қатынға қандай емес. Қатынды мияқа қойылған, мына тажы қылып алған. Дағы арабтарда қатының сенің тажыңды ғой, осы тажы болған. Вот жаңағы яқтан арабтарын оқып келген балалар, бұлар тегі арабтарын сөйлегенін сөйлеп жатады. Арабтығы совсем башқа. Арабта айттым ғой, ақсақалдық жоқ. Аларда. Ақсақалға орын берме деген хадисті қолданады. Пайғамбар хадисін Туранбес қылып тұрып, ақсақалға тұрбайлы қойып кетті. Пайғамбар келіп бір күні деді, ордыңа отыра бер, тұрбайлы қой деп қойған дейді. Ошоны ереже болған. Өттің ақымақтар дедім. Мен сенің чоң атаңар болсам, анан мен келдім сен ордыңа тұрбай төрде отырып алдың. Мен келіп неде отырамын ба? Мен ошо жерде отырамын. Мен деген білжіраған сөз айтасыңдар. Міне, ошо жерде отырып, бәрін тескері мінті бұрып отырып, мынау молодойлар. Біздің емес жоғықты. Мына урматтуу ушу бүгүнкү эмебиздин баары маселе ушул. Давай аксакалды ордуна коелу. Бүт жерде. Бүт айылдарда аксакалдар келип, билбеген үйрөнүп, азыр мына литература, специальный литература дайындайбыз азыр. Бутактан борбордон. Ана силер болсо, бул эме ушуну өзүңөрдүн райондордо чогулуш кылып, мына ушинтей эле, давай баштайлы. Бүт айылдарда аксакалдардын үйү, аксакалдардын отура турган жайы, аксакалдардын чогулушу иши ушундай. Айыл өкмөт деле жардам берет, башка организация чакырып, давай жардам бер деп, жардам бердирип, күч алып, анан берет. Барып айылдарды кыдырып, үйлөргө кирип, ар бир үйгө кирип келип турай кой, мына давай сен өтүп кеткениңе бир конок койлу. Жүрүп канча болуп калды. Десең, мейли дейт. Анан келип, анан ошол насыга айтып, эмесин
батаңарды беріп ушинтип жүрөрсүңөр да, Кудай буйрса. Ошо айтам, силердин эң важный эки нерсе, мен 3 нерсе дешим да. Аксакалдын 3 вазифасы бар деп. Анан кийин, айтсаң дейт. Бир жерден көп аксакал бар экен. Анагы Элкинбектин немесин айылында, жаназада. Көп экен аксакал. Эми ар жактан келсе керек да. Анан аксакалдар чогул дедим. Анан чогул дедим. Аксакалдар, сенин 3 вазифаңар бар дедим, милдетиңер. Айтсаң дедим. Биринчиси аш жеш дедим. Экинчиси насихат айтыш, үчүнчүсү бата бериш дедим. Силер азынча бирөөнү эле билесиңер дедим. Аш жегенди эле билесиңер. Анан күлөт. О, тура аш жеген эле. Насихат жок. Вот, бата жок. Өткөндө казактар бир эме чыгарыптыр. Ролик. Бир табакка аксакалдын алдына баш, анан жана бир-эки жилик, кабырга менен алып келип, жанагы чочуктардын бәрин алып келип, анан, аксакал бата берип коюңуз сизе. Ну, бата так бата дейт. Анан эми эмне кылайлы эми? Алып берели ана. Кана, о мени кот. Ана бата. Мына ушундай бата. Вот, бата жок, урматтуулар. Насихат жок. Анан мына ошо кайрыйбыз. Насихатка кайра үйрөнөбүз. Насихат кандай эметебиз. Бу жерде иншалла бизде азырынча эмебиз азыраак материал. Но бул башталыш. Кудай буйрса көбөйтөбүз. Эметебиз, анан дагы кийин может чоң шаарга чоң конференция алып да кайра чогултабыз. Уже бүт областтарда, Кудай буйрса. Анан бүгүн мына урматтуулар, мына бүгүн биринчи болуп силерден баштап атабыз, Кудай буйрса. Касиеттүү көлдөн баштап атабыз иншалла. Мына Жет акенин эмеси, Родина, иншалла биз ошо Кудай буйрса жайылып кетсе, үмүтүбүз түспөш керек урматтуулар. Үмүт түспөйлү. Бул аткарылат. Анткени мына жаштарды көрдүңөрбү? Кайттыбы жаштар? Араган таштап, мечиттин ичинин баары жаштар болуп калыптыр. Мына жакшынакай болуп, жаштар биригип алабыз, үйлөрдү куруп берип атат, жана жетим жесирге. Жакшылыктарды кылып атат, мектептерди оңдоп атат, башка. То есть эмне болду? Жаштар оңолду. Мүмкүн бекен? Мүмкүн экен. Жана айтым, аракты калтырдык. Ошол сыяктуу эле буну да кайра кое алабыз. Бир гана эме жакшылап иштейли. Ушуну өзүбүз туура көрөлү да кедейли алдыга. Вот, күч бар, ресурс бар. Бәріңіздер билимдүүсүңөр, илимдүүсүңөр, тажрыйбалуусуңар, көп нерсени билесиңер, иншалла. Бириксек эле ишибиз жүрөт алдыга. Кудай буйрса. Өкмөт да колдойт, местный өкмөт да колдойт, баары колдойт, Кудай буйрса. Башка жолу калган жок. Мына биз айтып аткан миграция, ушул дүпүрөп агып кетип аткан сыртка жаштарыбыз. Бул 40% ажырашуу. Кыргызда Алатоодо ким калат бул жердечи? Башка тартиби менен жашап аткан улуттар бар арабызда. Жакшына көбөйүп атат алар. Аларда ажырашуу 10%ке жетпейт. Бизде 50%ке жетип атат. Даже кээ бирлеринде ажырашуу абсолютно аз жок. Себеби аларда күйөөдөн чыкканды албайт экен неме. Экинчи гана болуп тие алат экен да. Эми мына ушундай күйгөй айта берсек, тил, дин, адеп, ахлак, ысырап, балдар мына 40-ка чыгып кетип атат, үйлөнө албай. Балдар 40-ка чыгып кетип атат, үйлөнө албай. Былтыры 23 үй бүлө баш кошкон экен эле, 123 миң. Ошонун 12 миңге жакыны, 11.900 ажырашып кетиптир туугандар. Статистикада мына Кыргыздын азыркы акыбалы. Эми мына ушул деми, эми бул көйгөйлөрдүн бир эле челиш жагы бар, бир туугандар. Алардын ар бирине бирден милицияга ээрчитип, ушундай бир неметип койсоң да болбойт. Бир гана чечилиш жолу бар, буну аталар чечет. Болуптур, азыр биз аксакалдыгыбыз алсызыраак болуп, бирок айтып кетсек, мына 40 жашта ушундай сонун коом келе айтат. Дааватчылар деген. Бардыгын алхамдулилла билет. Ошолор аксакалдык убагына баралына жеткенде сонун болуп калабыз. Бирок ошого биз азыртадан не кылышыбыз керек деген сөз бар да. Эң биринчиден биз аксакалдыктын нугун, фундаментин түптөшүбүз керек. Кантип? Мынандай алып түптөйбүз бир туугандар. Эң биринчи өзүбүздөн баштайбыз. Өзүбүз оңолобуз. Өзүбүз жакшы адеп ахлакты, Аллага жага турган ишти, намазды кылабыз, дуа кылабыз. Экинчи кезекте туугандар,
эркек бир туугандарыбыз менен жакшы мамиле түзүп, айына бир жолу жолугушмай кылабыз. Эркек бир туугандар кайсылар? Бүт 10ду бүткөн эркек бир туугандарыбыз менен айына бирден жолугушуп, мындай айтканда кеңеш кылабыз. Бир туугандарыбыз жана бир туугандарыбыздын балдары ушулар менен айына бир фамилиядагылар. Мына мен Оркошупмун, Оркошуптагылар биз 6 ай мурда баштаганбыз. Көп жакшылык болду мына. 6 ай мурда ар бир айда 800 сомдон акча алып келебиз, 300-ün жейбиз, 500-ün ортого коебуз. Ошо 500дөн деп атып биз өзү 15 экенбиз Бишкекте. 100 канча миң өзүбүздүн эле бир кыздарыбызга, карындаштарыбызга, ошентип кыйналып жүргөн бир туугандарыбызга неме беребиз, садага беребиз. Айына. Анан кийин мейли ошол 500дү да таап келе албасаң, туугандын жүзүн көрөм деп кел ошол жерге. Алла Таала эмне береке берет. Алла Таала бекеринен айткан жок. Ой, туугандар менен жакшы болгула. Ким тууганынан кол үзсө, Аллах андан колун үзөт деп пайгамбарыбыз айткан. Мына ушуну кылабыз. Экинчи. Биринчи жакшы жүрөбүз дедик, а? Аны мына сиздердин китепке жазып койдук, кантип жакшы жүрөбүз. Таза жүрөбүз, калп айтпайбыз, арак ичпейбиз, сигарет чекпейбиз, бардыгын жазып койдук, кандай абилет. Анан экинчиси мына ушул бир туугандарыбыз менен жакшы мамиледе болобуз. Эркек, аял бир туугандар менен итек эле жакшыбыз. Аны эч немеси жок. Жакшы кылып жакындаштырып койгон аялдар давно. Эркек бир туугандар каралбай калган заман азыр. Эркек бир туугандар менен иш калбай калды да. Эми үчүнчүсү андан кийин мына аялдарыбызга таасир беребиз өзүбүздүн. Бар бир маселеде аялдарыбызга таасир беребиз. Аялдарга таасир бериш үчүн биринчи маселе эркек бир туугандар менен жакшы болушубуз керек. Чогулуп, өзүбүздүн нафсибизге карабай, эмне отуруп, ушундай бир машвара кылып, кеңеш кылып, мына ушундай кыла берсек, алар өзүнчө пасаңча болот. Көрөсүз, бул турган иш. Биздин ошондой эркек бир туугандардын мамилебиз суук, алыс экенин билет аларчы. Андан кийин бир туугандар айылда баягындай жакшылык, жамандык бар. Арабыздан бир аксакалдарга айтабыз, муну приманка деп коет. Сен кандай бир уул берип атасыңбы, кыз берип атасыңбы? Аксакалдарды чакырасыздар, төргө отургузасыздар, окшош калпактан кийгизесиздер, мына видеого тартасыздар группага, кошуналардын группасына. Мына аксакалдар шайланды. Баталып жүрөлү ушулардан деген нерсени кыласыздар. Бирөө той береби? Же болсо араңыздан деле бирөө ушундай бир мероприятие кылат, Мына ошол аксакалдарды отургузуп төргө 10 болсун, 15 болсун, бир табак аш. Ал эч канча көп нерсени чечпейт. Айылдын ошондой жакшыларын чакырып келесиздер дагы, төргө отургузуп, сүйлөтүп, видео тартырып, бата бердирип. Мына чойбек ажыга окшогон имамдар бар го, имамга окшогондордон бир жакшыны ортого коюп, дуа бердиртип, ошол айылдын немесине жаясыздар, ушинтип баталып жүрөлү. Бата менен эл көгөрөт, неме менен жер көгөрөт. Мен мына сиздерге, урматтуу жамаат, кимде дагы ушундай алымча кошумча болсо, айтыңыздар. Кандай кылабыз? Биз деле сиздерге окшогон нерселер ушу ойлонуп атабыз дем, кантсек ушинтип кирип кетебиз элге депчи. Азыр биз ушуларды ойлонуп атабыз. Балким сиздерден да чыгат, биздин аксакалдарыбыз бар. Bizde de katı talk oldu da bizde Müslümançılıkta ekile mayram var deydi. Orada ay, kurman ay. Kalganların mayramımız. Asıl ayet otası tuğanlar 2 ayda 1 ayda bir jol olup tuş gerek. Oğa tüyü sanat mı? Yok, mayram emez. Al emez degi ekile jol gezi söz gerek de tuğan günde tüt görününe tüyü sanat atışatlarız. Anan tuğanlar birbirinden gezdeşir. Бұл бір, анан екінші сұрауымыз жаңағы өзбек азығы өрді. Аялдарымыз Құдай аманат қылып берген. Оларды Құдай қылып алыштыңыз. Қандай Мен урматтуу мындай сөзүңүз деп мындай деп, жанагы бир туугандык боюнча мындай да түрктөр кардаш дейт. Же карындаш дейт. Бир карындан дейт да. Бир жатындан деген сөз. Ошо эң жакын ошо бир жатындан дейт да. Бир апанын балабыз. Ошо кардаш деген. Карындаштын да. Ошон үчүн мындан ким кандай эметип атат да мындай ошону чечмелеп атат да. Эми кандаш, эме ал деле жакын чынында. Кан десе, может, еще жакынраак. Атанын канында, айнанын канында бар. Жакшы да, жакшы туугандык. Анан бирок эме мындай майрамдар боюнча мындай. Майрамдар өтө көбөйүп кетти. 8 мартта майрам, 23 февраль, 14 февраль,
жаңычы бәрі біздікі емес бұлар. Бүт бәрі біздікі емес. 23 февраль дағы міне, дағы толтыр, ана день рождения, қайырда Қырғызста день рождения бар. Қайырда Жантайдың день рождения өткөріп тұр. Манас день рождения жоқ. Bu biz orası geldi deni rajini. Жаңағы крокодил деген неме бар, крокодил деген ошодан үйрөнүп алып, дени рождения, разгоду деген. Ошондо отуруп детсаттан бизди үйрөтүп, ана дени рождения, анан кийин эми торттолап келип жана үйлөтүп, христиандай пикелип. Ошо кетип барат. А чынында Кыргызстыкы дени рождения болгон эмес ошондо. Вот. Жана 8-чи март болгон эмес. Аялды дайыма сыйлап келгенбиз. Өмүр бою сыйлаганбыз. Вот, бирок жанагындай мияка мингизүү эмес эмнеге. Атак сыйлаганбыз. Вот. Ана эркектин күнү, аялдын күнү, дабирөөдүн күнү жок андай байрам. А жана бир тууган каттап турушуу, каттамдыр бир туугандар чогулуп турушуу бул фарз урмат туугандар. Сону түшүнбөй майрамда Жаба, байке, мындай да. Алымдар, молдолор, булар ошол жоочун бөтөн майрамды кыргыз байкуш майрамдап расход болгону үчүн тыюм далалатында жанагыл нерсени айтып атат. Ой, чыныгы майрам мусулман үчүн экөө эле деп. Ал эми бу бир тууган деген ол майрам кылган жери жок. Алар чогулуп алып, азыраак эле дасторкон кылып алып, өзүнүн кандаш бир туугандарынын көйгөйүн чечели деп ошентип атышат. Ажырашып кеткен кызын ал майрамга кирбейт ол. Мындай эме туугандардын жолугуп турушу мындай ошондо. Мен атам күндөгүндө акезине кетчү, күндөгүндө. Бир 10 үйрөк, 15 үйрөк алысыраак турчу. Атамдын акези күндөгүндө акемкене кеттим деп кетчү. Күндө. Анан кээде чоң атабыз үйгө келчү. Кээде эле. Атам күндө акемкене кеттип кетчү. Анан кийин менин кошунам дуңган болуп калды. Шаарда. Менин ийиним бар бир 2-3 көчө арыраак. Бир 2 километр ушу. Ошонун жанында анын акези жашайт. Анан күндө кетип барат, кайгазым акемкене. Дуңган. Кайгазым акемкене. Дуңган 50ден ашып кеткен, жашы. Азыр 60-дан ашып кетти. Менен улураак. Кайгазым акемкене алдым. Кайгазым акемкене. Анан кийин акези кээде келип калат да. Анан мен айтып, бул изгерги биздин. Мен атамга кандай болот? А менин иним өнөрдө туруп машина бар. Жок, иним. Досторум менен, тамакташ менен, даватташтар менен качкачан жүрөт. Үйгө келбейт. А дуңган күндөгүндө акемкене барам. Анан ошо урматтуулар, чында мына аке-үкө бири-бирине карап турушуу, аябай жакын болушуу, кечке чейин жанында эле жүрүп, кечке чейин карап жүрүп. Анын балдарындай, кийинин балдары, бунун балдары. Ушундай жакындык. Ошонун баары жоголду. Анан мына эметкен, туугандыкты жейли. Мен да ошондой кылдым. Туурайлы. Кел тургула, давай. Азайтып ал оокатыңарды. Жөнөкөй кыл оокат. Эмесе көрдүңүзбү, чакырбай атсыңар. Катташып жатабыз. Ошо бул деген, урматтуулар, бул майрам эмес, бул жанагындай жолугушуу. Ошону организатуу. Жана майрам деп атабыз, жана чоң майрам дегени мусулман эки чоң майрам, эки парчага байланыштуу. Бирөө жана намазды бүтүрдүк. Кыргызга турабыз түшүнүп калдым. Мисалы үчүн азыркы шартта илгеркиде бир айда турган эмес да. Мисалы үчүн мен 5 балам болсо 5 жерде турат. Аларды чакырыш үчүн бир себеп керек болуп атат. Себеп туулган күн мисалы үчүн. Себеп дагында. Аны келбейт да. Азыр келбейт. Азыр деген келмек турсун, үйгө келген киши чай ичпейсиң, нан устуйбейсиң. Ошонун баары эмнеден болуп атат? 5 жыл тоо керек болуп атат да. Анда ошон үчүн баарын эле тыйып салбай, ар бир адам Эңгиси мына туулган күн боюнча мына менин бир жээрим ажырашып атат да фактически. Ажырашып. Эди жылына 5 эме берет. Муну онун апасы, эжелери 5 ден рождения. Бишкектен таласып барабыз. 5000 сом расход. 5000 сомду чогултуп беребиз. Ошолорго сөйүп алып берип, мына кайнене жана 4 кайнене жезине. Жылда 5 жол барам деп таласпа. Могу чок, жол берем башка расход,
мынаулар неметкен башка расход дагы сумкага толтуруп барасың. Мен не ушул үчүн иштеп жүрөм бе? Барбайм деп эметсе, кайда жер алып кетип калыптыр. Аялым. 4 баласы бул аялды алып кетип. Бал жарымыз бияқта, жарым тепті. Мына ден рождение бар. Кыйлап сизге эмес, кайын журтун ден рождение бар. Күндө күнү карасыз, кайын журтун поздравлять жүрүн. Анан кийин сизге мындай калпак алып берип, азыр окусуңуз. Сизге мындай жөнөкөй калпак берип, 400 сом, 500 сом. Кайын атасына суу сатып өтүп атат. Ден рождение. Анан сиз разы болосузбу ушуна? Балаңыз келип, кайын атасына эме, сөбүрө кайын атасына машина турат. Ден рождение. Чогултуп койбойлу аялдар чыгарса, давай деп машинага чечтип берип, анан машина жолуп берет кайын атасына. Ана атага жок. Сиздин ден рождениеге 500 сом кылып берип коет. Калпак 500 сом коюнуп, все. Ана сизге ден рождение. Тияка кайын атага сөйкө кайненеге алтын шаке жыл сайын бирден. Кайын атага суусар тебете машина алып берет. Ана ден рождение. Көрдүңүз ба? Ден рождение. Ана ден рождение. Ошон үчүн жок кандай. Бир тууган жакын эле кошуна айылыбыз эле учуп келип бар. Келет, алыс эмес. Ол да туулбай. Кыз кетет алыс. Бул баласы кетип калышы мүмкүн. Ошого тийип кетиши башка. Бул бала жакын эле кошуна айылда. Ошон үчүн итем беле мурда бир эле айылда жашачу. Ар эле мээде 3-4 айылда эле. Азыр алыста кетти. Ошон үчүн Мурбатовдун жана майрамдар боюнча жанагындай биз майрамды тыйганыбыз жанагы болду. 8-май, ден рождения башка бүт алардын адат традицияларын баары келип атты. Жаңы жылда аксыман өтүп коюп атат, өмө коюп атат, ысырап коюп атат, кыйкырып өкүп атат, арак ичип атат. Ден рождения деп арак ичип атат. Мына ошону биз ошого тыйганбыз. Окуйкула, мына ден рождения. Мусулман андай болбойт. Мусулман андай эле келип эле майрам дебейт деп ошол эмеде кеткен да. Все. Жана аманат деле айттым го. Аманат дегенде аялдын жүрүш турушун кара деген. Жакшылап башкарып ал. Эртең тилиң албай койсо, анан ажырашып кетесиң. Тилиң албай койсо. Же мен айтасың, сенин кызың жаман экен. Ошол аманат. Окар жагы аманат эмес, кийим жагы аманат. Кийим мына бир көйнөгөр болсо бүттү аманат. Бир сындырым үйдө нан болсо аманат бүттү. Мына эркек киши бир эле бөшкап келтирип, баарын жеп турган мынча калтырып берип койду. Ошо бүттү аманат. Всё. Анан ошон үчүн мына аманат жанагындай жаш балдар айттым го. Булар туура эмес түшүнүп келип атат. Анан келип сүйлөп атат. Андай эмес. Аманат деген жана биз айткандай аманат ошонун динин кара, ошонун жүрүш турушун кара, тартибин кара, тарбиясын кара деген сөз да. Алла Таала Мен модератор, шүгүрлөр болсун. Бизди атабыздан бери ушу туура болгон дин ислам динин тутундуруп койгонуна. Эгерде Алла Таала бизге арам, адал, жакшы, жаман, сооп, күнөө дегенди үйрөтпөгөн болсо, адам баласы өзүнүн акытына таянып аны билбейт экен. Адам атадан баштап акыркы пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын үммөтүнөн бизге чейин жана ушу ата-бабаларыбыз кылым картып кыргыз чоң мамлекет держава болуп жүрүп, ошо ислам динде кандай айтылган болсо, адалды адал, арамды арам, жакшыны жакшы, жаманды жаман, сооп, күнөө дегендерди биз айырмалап билип, ушул күнгө чейин жашап келатабыз. Кайсы диндегилер болбосун, баардыгы тең ошо Алланын өкүмү менен жакшы жамандын баарын айырмалап келген. Азыр болсо дүйнөдө шайтанды кудай кылып алгандар бар. Алардын залакасы бизге дагы келип атат азыр. Мисалы үчүн балдарыбыз азыр кимден тарбия алып атат? Балдарыбыз интернеттен тарбия алып атат азыр. Башчыларыбыз өкмөттүн өнүгүүсүнө, мамлекеттин өнүгүүсү үчүн аракет кылып атат. Даватчыларыбыз дин таанытып, Кудайды таанытып, пайгамбарды таанытып, исламды үйрөтүп атат. Ал эми биздин каада салт, үрп адатыбызды, наак населибизди бизге эн поошниктерге үйрөтүп атат. Бузулуп калган Европа менен Америка эркектер менен эркек үйлөнүп, аялдар менен айвандар үйрөнүп аткан, ошолорго мамлекетти жол ачып берип, аларга деген ЗАГСыдан кагазын берип, берди катын деп, анан дагы балдарды установить эткенге уруксатын берип, мисалы үчүн Францияда. Анан ошолор бизге өзүнүн каада салтын, наркы мындайча метафорически айтканда,
бизге киргизип атат. Азыр Чубак ажы айтканда, Өзбек ажым айтканда 35 миң деген башты бир шаар экен да. Ким үйрөтөт аны? Бизге ата-энелерибиз үйрөтүптүр. Ошон үчүн биз аткарбасак да биздин акылыбызда бар, токтолдук. Биздин балдарыбызга эчтеке үйрөткөн жокпуз. Азыр аялыңа тарбия берип коеюн десең, аялдардын укугун коргогон энпошниктер келип алган бизди буза турган. Америкада биринчи орунда аялдын укугу каралат. Андан кийин баланын укугу каралат. Андан кийин ит менен мышыктын укугу каралат. Жугунду берип койсоң, кошунасы көрүп калса жоопкерчиликке тартылат экен. Анан эркек да. Бүт тескери кылып койгон. Эми ошолордун жана Путин айткандай, эркек менен эркек үйлөнсө, ошо никесин кыя турган поптору пайда болуптур да. Эмне муну кантип ошо каада салт же нарк же адамды туура жолго үгүттөй тургандар. Биздин азыр сиздерге окшогон агаларыбыз, аталарыбыз бар экен. Көргөн, уккан, билген, аткарган, айта турган оозунда кеби бар, парасаты бар. Мусулманмын деген сыймыгы бар, кыргызмын деп сыймыктана турган кыргызмын деген улуту бар. Биздин каада салт, үрп адатыбыздын баары эле шариаттагыдай. Биз ата бабаларыбызга 1000 мертебе шүгүр кылалык. Алла Тааланын өкүмүн, шариятыбызды билген үчүн биздин төрөлгөндөн өлгөнгө чейин, жегенден таштаганга чейинки баары биздики шариаттагыдай. Өзбек ажым айтканда жанакы Индонезияны мисал кылып айтып атпайбы? Арабтар бизге үлгү боло албайт, алар бизге үлгү боло албайт. Дин ошол жактан чыккан, туура, пайгамбарыбыздын үммөтүбүз деп сыймыктанабыз. Бирок диндин, шариаттын жол жоболордун баарын биздин аталарыбыздан чыкканда. Биз деген жөн перин бушкагы эместигин чын турат, тааныбаган жеринде бир талаш тартыш чыр турат, аккан досум дегенде бир айтылбаган сыр турат дегендей, кыргыздын кыргыз болуп калышында чоң сырлар бар да. Бизде деген кыргыз ата бабаларыбыздан бери ариис дегендей аруу элдерден болуп ушунга чейин бизге сакталып келди. Эми бузулуп барат. Аны аксакалдар сиз менен биз токтотпосок ким токтотот? Жанакы тойлордо барып, жаштар менен, келиндер менен тең ата болуп, сакалын сүйрөп алып, анан кийин шымы-шыпырлык чакты бийлеп аткан аксакалдар токтотобу? Же болбосо Союз убагында барма тукага көнүп калган кээ бир орто муундагылар токтотобу? Же болбосо Совет өкмөтү кетип, же Совет өкмөтүнүн тарбиясынан жок, же диндин тарбиясынан жок, же ата-энесинин тарбиясынан жок. Азыр 10 жаш Совет өкмөтү тараганда 10 жаштагы балдар 45ке, 43ке чыгыптыр. Жаңы төрөлгөндөр 33ке чыгып кетти, эгемендүүлүктөн бери. Алар кайсы жолго барат? Келечегибиз эмне болот? Путин айткандай, биз деген эмне үчүн тетиги Западтын, тетиги эмелердин алардын айтуусу менен болушубуз керек. Биздин эртең келечегибизге, мен неберелерим аларга окшош болушун каалабайм деп атпайбы? Биз ата бабаларыбыздан бери келаткан кандай сонун тарбия таалимибиз бар. Улууну урматтап, сыйлаган. Жана Өзбек ажым айткандай, тойго барып калганда кээде карасаң, кайнатасы ордунан туруп, кайнатасынын атасы ордунан туруп, демеле Клеопатра келет кандай тозуп алып төргө чыгарып атат. Бул шермендечилик да. Ошолордун баарын ким айтат? Даватчылар даватын айтып, исламды таанытсын. Биз болсо жана эң поштниктердин тарбиясынга элдиге жеткиздирбей, азыр Кудай Таала бизди тандап алыптыр. Ушунга мүмкүнчүлүк берип койду. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга Алла Таала айтат: "Эй Мухаммад, сен жалгыз калсаң да ушул ишти кылгының" дейт да. Анткени сен бир жөдө жалгыз болосуң дейт. Биз дагы мынакей, бир утубуз жерде, бир утубуз көрдө турган кезде Союз убагында жаштыгыбыз өтүп кетиптир. Эми болсо мүмкүнчүлүк берген кезде сүйлөй турганга кайдыгер болуп калбайлык. Кайдыгерлик бул чыккынчылыктан да жаман дейт. Аксакалдарыбыз, көк сакалдарыбыз кайдыгер болгон үчүн, тыйбаган үчүн ушул кетип барат ушул акыбалды. Дагы мүмкүнчүлүк бар. Дагы токтотконго мүмкүнчүлүгүбүз бар. Уга турган кулак бар, жаштарыбыз бар. Асыл таштан, акыл жаштан дегендей, азыр кээ бир жаштарыбыз ушундай акылдуу, сон жаштарыбыз бар. Ошолорду да колдонолук, ошолорго өткөзүп берелик биз билгендерибизди. Алар эми окуп билип атат, угуп билип атат. Сиздер болсо тарбия таалимди көргөнсүңөр, жакшылык, жаманчылыкты көрдүк. Анан мамлекетибизге Кудай Таала 1000 мертебе шүгүр кылалык, өзүнүн эгемендүү мамлекетибиз бар. Кылым карытып келаткан 2000 жылдан ашык болгон мамлекетибиз бар деп сыймыктанып атабыз. Эми чыныгы кыргыз, түрк атанын ичинен кыргыздын тилин эне тил дейт экен. Башка тилдерди түрк атанын балдарын аларды бала тил дейт экен да. Демек кыргыз 12 кылым Осман империясы болсо, кыргыз ошонун ичинде 12 кылым падышалыгында болгон экен. Андан кийин 8 кылым бий дооруна өтүп, жанагы кинодо көрөсүз го, бийлер деп, бийлер тейлеп анан кийин майда хандыктарга өтүптүр.
Бу дагы кыргыздын өзүнүн каада салт үрп адатын, адеп ахлагын, парасатын ошону туура алып барган үчүн ошентип элдин баары ошо кыргызга примкнут этип, баары кыргызмын деп келип туунун алдында жашап келдик да. Кыпчак болобу, Катаган болобу, кайсы эл болбосун кыргыздын туусу менен. Эми аз калсак дагы Кудайга шүгүр сизге окшогон аталарыбыз, агаларыбыз бар экен, оозунда кеби бар. Жаштарыбыз бар бизди колдой турган. Ушул ишти жандандыралык. Ушу биринчи ушул жерде жанагы Жет акен айтып атпайбы? Жет аке кандай проблема болсо чечип койчу экен да. Ой көлүбүздү сактап калган акылмандар болгон. Ошондо тиги Тилекмат аке болгон 24 жашта болгон экен. Ошо аксакалдарыбыз айткан үчүн бир айылда бир аксакал айтып койсо, ошол экен айтканын бийлер дагы, болуштар дагы, манаптар дагы ошону угуп бир чечим кабыл алса, аксакалдан сурайлык эмне деп айтар экен деп, анан ага барып анан алып печат койгондой, бул ишиңер туура экен балдар, ак жол деп батасын бергенде ошол иштен иш берекелүү, үзүрлүү, түбөлүктүү болгон экен. Биз да ошону кылалык, агайын туугандар. Орус келгенге чейин заманда биз ошо үрп адат, каада салт менен элибиз башкарып келген. Орустар келди, кыргызды 100 жыл башкарды. Ошолор өздөрүнүн заң законун киргизди, биздин каада салттар бошой түштү. Бошой түштү. Андан кийин коммунисттер, большевиктер келди, динди жогото баштады. Биздин айылда 3 эле абышка калган. Ошо динге жашынып барып, аралга, токойго барып, намаз окуп, айт намазда, курман айт намазында элди намазга чакырчу 3 абышка. Ошолордун үйрөткөнү менен элдер ошо намазга келип, эмет көрсө кыргыз элинин көкүрөгүндө кандай гана учур болбосун, намазга жыгылган кезде дагы, жыгылбаган кезде дагы Кудай көкүрөгүндө экен. Ошо 3 абышканы издеп, айт намаздарда, курман айт намаздарында барып намазга түшчү. Андан кийин заман ошуп келип, 90-жылы Совет кулаганда, коммунисттердин бийлиги кулаганда элибиз карайлап калды. Карайлап кайда барарын билбей, же оокатын жакшы жүргүзө албай, же дагы башкаларын жүргүзө албай карайлап калды. Бирок ошондо дин өз күчүнө келди. Дин алып кетти. Дин бул өтө жакшы экен. Ар бир элдин мурда эле намазга жыгылбаган элдин көкүрөгүндө Кудай болсо, азыр эми жакшы орун алды көкүрөгүнөн деп айтсам мен жаңылбайм го. Бирок сиз айттыңыз каада салт менен башкарган деп. Элди аксакалдар, бийлер, мыктылар каада салт менен. Ошо каада салт деп атабыз. Ал өзү кандай болгон каада салт? Нарк деген кандай? Мына ошонун концепциясын иштеп чыгыш керек. Салтыбыз болбу, каадабыз болбу, үрпүбүз болбу деп. Бул киши жакшы айтты. 5 баласы бир туугандар эмес, 5 баласы 5 жерде жүрөт. Ошолорду чакырыш үчүн бир себеп керек. Себеби эмне? Айт намазда кел, курман айт намазда кел. Бирок ошо намаздар айттарда келе алабы? Келе албайт. Атасынын менин туулган күнүм дейт. Атасын ыйык тутат балдар, бала бакра. Ал ошо күнү келип калышы мүмкүн. Айт намаздарда келбесе да, айт майрамдарда атасынын туулганына келет. Бул киши айткандай бир себеп болуш керек. Ошондо бала бакрасы келип, белек бешкегин берип, көйнөгүн береби, нас кийим береби, атасын урматтап, сыйлап кетет. Анан атасы менен энеси жайган тастаркондон даам сызып кетип атат. Анан дагы жанакы майрамдар. 8 март, 23 март. Бул эми 8 март эми бизде жок мусулманчылыкта. Бирок аялдардын статусун өтө өөдө көтөргөн учур болгонда. Аялдардын статусун. Аялдарды балким ошо кезде кор көрүп калса керек дүйнө жүзү. Ана Клара Сеткина деген ошону көтөрүп, аялдардын укугун коргогон. Ошо
ошо коргогон күндү демонстрация чыгышканда ошону аялдар күнү деп койгон. Бул аялдардын майрамы эмес, аялдардын укугун өйдө көтөргөн күн. Бирок ошону майрам кылып койгон. Ал өтө деле маанилүү эмес. Бирок аялдардын маанисин, баркын көтөрүш үчүн ошол күн керек болчу. Анан 23 февраль. 23 февралда деле большевиктер кызыл аскерди тапканда ошо күнү уюштурган үчүн эле ошону майрамдап койгон. Аскерге ким барат? Эркектер барат, эркек атуулдар барат. Ошо эркек атуулдардын баркын көтөрүшү, сен жоокерсиң, сен аскерсиң, сен элди коргойсуң, чекти коргойсуң, ошо күндө эле эркектердин майрамы кылган. Ал бир асмандан алынган нерсе эмес. Анан жеңиш күн, 9 май. Эми 9 майды бир совет өкмөтүндө жашап турсак, каныбызды орус, кыргыз, казак, өзбөгү баары төксө, жеңишке келген күндү, ошону бир күндө бир эс алып, ата бабаларды эскерип, өлгөндөрүн, тирүүлөрүн барктап көтөрүп коюш деген эле күн. Эмне үчүн ушуларды четке кагышыбыз керек? Novruz жөнүндө айтсаңыз бир ооз. Novruz bayramı жөнүндө. Ana Novruz bayramı. Novruz bayramı. Men uşuğa dele geleyim деп atkam. Novruz bayramı Musulman dininde бар mı жоқ mu bilbeyim. Бирок musulmandардын көбү майрамдайт. Жаңы күн, жаңы жыл деп. Мен ушундай маанисин. Эми бул деле өтө зыян алып келчү, тескери кылып кетчү күн эмес экен. Муну деле майрамдай берсе болот го деп. Себеп Novruz майрамы биздин ата бабалардан калып калган биз үчүн. Биздин эне атабыз согум сойгондо бир жиликти коюп, жумурун карны сактап, ылдыйкы осторчо сүмөлөк жасачу эмес, көжө жасып бышырчу. Буудайды актап, талканды салып, ошого анан көжө ичкиле, көжө майрам деп келчү. Ошону деле майрамдадык ажыка. Анан эми ушунун баарын кыргыздын наслинен, кыргыздын салтынан чыгарып салыш кичине эртерээк го деп ойлойм. Урматтуулар, мына 8 март деп туруп, бир аялдарды сыйлайып сап туруп, бүт кыздарды, эркектерди бусту. Анан февралда тиги кыз жасап, анан бала жасап. Анан берип подарка берет. Чужой киши, чужой эркек, чужой аялга подарка берет. Чужой аял подход кылат да. Анан ичип атат, ошол күндөрү ойноштор менен ичип атат, корпоративку ичип атат, бабрез ичип атат, ичип атат. Ана ошого биз келип айттык, молдолор айтты, кой, токойкула буну. Зачем бирөөдүн майрамын кирип алып талкат этип келдиң? Анысы эч ким өлүп калган эмес, 1000 жылдап. Кече эле Клара Сеткина деген бир проститутка келип киргизип койган майрамда эле бәрін бусту. Келип алып туруп, өп чыгат экен. Эркек киши келип, мен подарок еттим деп, өп чыгат. Тиги анан экинчи медсестраны өп чыгат. Эжекени өп чыгат. Бәрін өп чыгат. Жүзө такой. Кыргызча ушу. Вот. Келип алып, аялда келип алып, мен да сени өп койдум, өп атат. Ушинди деп, вот. Мына армияга барып кел. Эмне? Милдетиңди аткарып кел. Нез майрам. Анан кийин сен бир барып келгенде эле улам эле бир жолу 18 жашында баргандан кийин 100 жыл бойы майрамдай бересиң. Не кереги бар? Вот. И тем более бизде армия эмес, оногу фашистский социалистский армия. Вот бәрін баскынчылык, бир жерде бомба, бәри согуш. Зачем муну бер? Мейли аны эми айтмам, арак, бәри арак болчу. Бүт бәри арак болчу. Кече тыйылды ош арам. Вот аны ошон үчүн майрамдабайбыз. Тем более кетип атат экономика. Майрам деп эле бәрин акчаңды бәрин тауып эле ичип атасың, тауып эле ичип атасың, башка кыласың. Орчундуу бир жакшы маселе көтөрүлүп атат. Бул жеке эле отурган бизде эле эмес, бул көпчүлүк элдин мындай айтканда жүрөгүндөгү көйгөйлөр айтылып атат да. Бул эмнеге бузулуп кетти? Биз эки эле нерсеге алыбыз келбей атат. Эгер ошонун түбүн издесекчи, биринчи аялыбызга алыбыз келбей атат, экинчи напсибизге алыбыз келбей атат. Өмүр бою ушу напси менен күрөшүп жүрүп өткөт эткенбиз. Эгерде напсини башкара билсек, аялды башкара билсек, аял оңолсо эле аалам оңолгон турат. Өзүңөр деле көзүңөрдү көрсөңөр мындай жашап аткан ушу турмушубузду ким бизди урулдетип атат азыр? Кимдер жана ысырапчылыкты, жана тескери жакты, жана биз чече албай аткан майрамдын баарын уюштуруп аткан аялдар уюштуруп атат.
ошол аялдар айтып атат жана себеби жок кимди чакырмак эле, мына себеби болбосо ким келмек эле. Ал майрамдан сырткаркы майрамдар да көбөйүп кетти. Черный касса, анан эмне касса, анан балекет касса, ошонун баарын аялдар. Бир эркектерди көрдүңөрбү кафеден ушу шерне жеп атам деген. Азыр мына любой кафеге барсаң жалаң аялдар отурат. Идиш аяк ойноп атабыз, кийим ойноп атабыз, анан диг ойноп атабыз, анан буга чыгып кетпеди булар. Булар биздин кароодон чыгып кетти чыка. Алар чыгып кетти, союз тараганда биз орустун жаман жагын айтып атабыз. Жок, орустун жакшы жактары да болуп турбаганда. Наоборот, орус менен 75 жыл жашаганда аялдар биздин кароодо болчу. Биз иштечүбүз. Аялдар үйдө бала төрөп отурчу. Биз мындай кичине тыгыраак болчубуз. Союз тарап кетти, биз үйгө бала болуп калдык. Аялдар көчөгө иштеп калды. Биз үйдө баш көтөрө албай отуруп калдык. Мына ошонун жыйынтыгы мына азыр келип, чоң көйгөйгө айланып, бул жерде кантип чечебиз деп чогулуп атабыз, Эң туура. Эң эле оор маселе ушуну чечиш. Муну бат эле чече коюш кыйын. Биринчиден, жаштарды айтып атабыз, жаштар бизге караганда азыр мына бул кийинки жаштар бир кичине мындай оңолгонго бир акыркы 5 жылда кичине үмүт бар. Бирок 2000-жылкы туулган балдар эгерде бийликке аралашып калган болсо, анда мамлекет сатып кетип калат алар. Аларга күнүмдүк эле жашоо, күнүмдүк жыргал, анан байлык, акча деп эле калган. Любой жаштар менен сүйлөшсөңүз, азыркы ушул кездеги бир 30дан өтүп калган балдар ушуну эле айтып калды. Мындай пайда. Мына акыркы мына боореки 20-жылга чейинки биздин мамлекеттин кылганын көрбөдүкпү? Болгон кызарган жердин баарын сатып бүтүп, аягында тротуар менен остановкага алып туруп мында сатып ийишиптир да. Мына азыр Садыр Нуркожоевич келип четинен жыйнап атат, Барма бери. Көрсө, мамлекеттин колунда 60% мүлк болбосо, элди башкаруу кыйын болуп калат экен да. Ошонусу сыяктуу биз үй бүлөнү башкара албай кыйналып атабыз азыр. Балдар баш ийбей калган, чынын эле айтыш керек. Жана чечимди бүт аял чыгарып калган. Аял жана сиздикиндей жана мурун айтып көп сөздөр туура айтылды. Мурун эле алар бизге чейин эле чечим чыгарып туруп биз кандай наста таштап коет. Биз мына момундай кылган атабыз. Көнсөң да көнөсүң, көнбөсөң да көнөсүң дегендей да. Анан ошонун ортосунда мына именно мени менен тең эле поколениядагы адамдарды оңдош азыр кыйын болуп турат. Жаштар бат оңолот. Аларды айтсак оңолгон эле турат. Биз мына мен тегерегимде эле тең турам. Алар оңолбойт оңой менен. Ой, эмне болосуң? Ай, сен эмне ишиң бар? Мен бергенди албайм. Же сенин акчаңа берип атам. Менден кафеге эле берем. Жанагы баланы тукуруп аткан ушулар болуп атат. Мен ушуга чейин берип келгем, мен ошону жыйнап алышым керек. Мына ушундай максат болуп калган. Ал бизнес болуп калган бул. Той эмейле. Жана майрамдын баары эле бизнес болуп калган. Азыр акчасыз жок шерине, акчасыз жок той жок. Жана кафеге берип аткандын баары эле бизнес. Бирок биз чоңдорду туурап, бир министр той берсе, мисалы үчүн жылкысын бир аким сөйөт экен, тамак ашын бир аким көтөрөт экен, дагы машинеси жана балдардын кортежине чейин жалдап берет экен. Диги министрдин чөнтөгүнөн эске чыкпайт экен. Ал келип эле минтип отуруп акчаны чогултуп алып чыгып кетет. Куураган ошонун баласын көрүп алып, биздин жанагы колунда жоктордун балдарынан ошону туурабынан жана 25-не жалдап алып, кредит алып, ошону кутула албай экөө жетелешип Россияга кетип атат 3 күндөн кийин. Эмне болду? Деген кутулуш керек. Ал аны кутула албай, ошол жакта тутулуп атышат дагы көбү. Ажырашып келип атат, түшүп калып атат, сөөгү келип атат, көрүп эле атабыз. Анан эми ушуну оңдош үчүн эң туура маселе чечилип убагында келди да, бул даже кечирээк болуп калды. Деп ойлосоң, жок. Эч бир мындай кеч нерсе жок экен. Эгер аракет кылсак, биринчи аялыбызды оңдойлу, экинчи өзүбүздүн напсыбызды оңдойлу кичине. Анан коомдо балдарга барбай эле кое туралы, өзүбүздүн тегерегибиздеги эле тамак ичип аткан тели теңчүсүбүздү оңдойлу. Ошолор тил албайт. Ошолор ушул күндө мечитке барбайт жүрү десең. Ай, жантурчам, мен атам намаз окуй эле өткөн. Сен эми койчу, сен эле окуй бер. Сен дуа кыла бер. Мына көрдүңбү? Көп кежил киши жаш балдарда эмес. Аялың менен эле ошо сенин тегерегиңдеги кишилер. Ошолордун жанында сен баткактан чыга албай мынтип кыйналып жүрөсүң. Себептигинде жаныңдагы кылайын десең кылдырбай атат, айтайын десең укпай атат, жасайын десең аялың моюн бербейт, анан шаа боюң сууп, анан жанагы отурасың да. Анан ошону эмне кылмак элек? Жана айтпадымбы? Биринчи ар ким өзүбүздүн напсини кичине аракет кылалы. Себеп дегенде напси өтө оор деп атпайбы? Жок, кечикпейбиз. Напси сени менен эле чогуу жүрүп атат да. Напси сенин эле напсиң. Ар ким өзүбүздүн эле напсибизге күрөшүп, болуптур. Мурун 5 нерсеге алың жетпей жүрсө, ошонун 3-өөнү жасай, 2-өөнү күрөшүп ат токтот да. Мисалы үчүн,
Анан 3-өө калат, андан бирди жең, 2-өө калат, дагы бирөөнү жеңсең 1-өө калат, анан 4-өн жең болгондон кийин бирөөнү коюп таштап коюп деле кетсең чыгасың. Мисалы үчүн. Туурабы? Жалпысынан текстти карап чыктым. Бул өзүбүздүн илгертен келаткан каада салт, үрп адат, ушул жакшынакай иштерибизди улантуу, азыркы учурга аябагандай керек, күнүмдүк могуреки турмуш, тиричиликке керектүү нерселердин баары камтылган экен. Чынын айтканда мунун көбүн биз аралашып, ошолорго чогуу иш алып барып жүрөбүз. Анан эми бул адам сиз айткандай мына ажекемди коломтодон көрүп, ушундай суктанып, үй бүлөбүз менен, бала бакырабыз менен, ушундай кызыгуу менен карачыбыз. Ошон канча жыл болуп кетти, ошондон бери биринчи жолу жаныңызга туруп атканыма мен чын сыймыктанам. Сизди телевидениеден көрүп калабыз. Бул чоң маселе аябагандай. Мен жана сыртта туруп Зарылбек Калдыбаевич менен бир кеп алыша кеттик. Ошондо айтып калдык, ай, бул аябагандай чоң маселе экен. Биздин ар бир райондо, ар бир шаарда атайын айлык алган, атайын шайланган, 2,5-3 жылга шайланган ардагерлер кеңеши бар. Кандай кеңеш болсо дагы ошолор атайын ошолорду жооп бериш керек. Биринчиден ошолорду дагы биз өзүбүзгө тартышыбыз керек да ушундай жерге. Сөзсүз. Ошолордун могурекинин башына коюп, ошолордун идеологиясын, могуреки сиз даярлаган материалдардын баарын ошонун концепциясына киргизишибиз керек да. Ошол эле мезгилде ар бир айылда аксакалдар кеңеши, илгеркиси айткандай аксакалдар институту бар. Болчу. Эми ошону кайра жаңырталы деп жазып атасыз. Туура жаңыртыш керек. Ошону дагы ошол ар бир айылда айыл башчылары бар. Курдегенде бир аттуу, баштуу, эл оозунда мындай кадыр баркы бар, оозунда сөзү бар, бир жакшынакай кишилер бар. Анан айыл өкмөттөр, ар бир райондун айыл өкмөттөр азайды. Мурункудай 15, 16, 20дан эмес. Ашып кетсе 5тен, 4төн, 6тан. Ошолорду дагы ар бир айылдан бирден ушул бүгүнкү күнгө чакырсак болмок экен. Аябай сонун болмок да. Жанагы эле район шаарлардын ардагерлер кеңешинин төрагасын плюс ар бир айылдан бирден аксакал. Ошону элге сөзүн уга турган. Киши чогулганда ашып кетсе 40-50 киши болмок экенбиз. Ушул аябай керек болмок. Сиз айтканыңыздан чыкты ал нерсе. Ар бир айылга барып ушуну жайылтышыбыз керек деген. Андан сырткары мына бизде нарыктуу деген бар. Бул жерде отурат 3 киши. Аябай нарыктуу да бизден өйдөрөөк. Чын. Эми ошол уюм эмне үчүн буяка кошулбаш керек? Ошонун баарын башын бириктириш керек да аксакал. Бир жеңден кол, бир жакадан баш деген ошо да. Ошону менен бир идея кылып туруп, анан могурекинин баарын тең алып чыксак, анан иретке келтире алабыз да. Мына адам эмнеси менен адам? Адам кирчилиги менен эң биринчи. Жөнөкөйлүгү менен. Алымдуу, жугумдуу кайда болбосо жагымдуу жагы менен. Өзүнүн жакшынакай жумшак мүнөзү менен. Адам да. Ошон үчүн бул чоң нерсе да бул. Ошону сакташыбыз керек да. Азыр ар кимиси өзүнчө бий болуп, өзүнчө болуп кетип, азыр эмне деген араматка баратып, мына Кудайым колдоп, Кыргызстаныма оомат келип, кут келип, Садыр Кожоевич менен биздин кыргыз эл баатыры Камшыбек Кыдырштаевичтер келип, мына өкмөт башчыбыз да эмне деген жумуштар жасап атат. Качан жасалды эле? Көзү сокур эле, жөдө кулагы дүдүк эле укпай калбаса, эмне деген сон иштер болуп атат. Мен 1 жылдан бери айтып келаткам. Мындай чоң чогулуш болбосо да өзүмдүн арамда, тигиндей мындайларда айтып калам. Эй, Кыргызстаныбыз Манас атабыздын тай торусу менен ак пласын чапкандай эле алгалап алдыга өнүгүп кетип баратабыз деп. Так ошону те оонду секретарь айтып кетти го. Мисалы, чын эле өнүгүп баратабыз да. Бир эле күндө 100дөн ашык мекемени мына өнөр жайы менен созбуттук эмеле мекемелерди мына кечээ ачылды. Эмне деген кут, эмне деген жыргал, эмне деген өнүгүү. Айтып бүткүс, санап жеткис жакшынакай иштер жасалып атат. Чынын айтканда. Ошого жараша биз дагы ошону менен жанагы сиздин мына программаңызды биз улантышыбыз керек да. Жасашыбыз керек чын. Мал чепуха жанагы сиздин жанагы сиз айттыңызбы? Чорный касса, порный касса. Аны кечип калдыңар андан. Аялдар ошону улантат. Анан кайда келин кесектердин анан шернесин айтпай эле койгула. Андан көрөк бир жакшы ушул жерде ынтымакта болуп, ушул нерсени сиздикин уланталы. Рахмат.